Мугалимдер мектеп алдындагы 2 сотик жердеги күнөсканага лимонду былтыр эгишкен. Бардыгы 30 түп лимон өсүп, андан быйыл кеминде 300 даана мөмө алынат деп турушат. Бул Базар Кургон районундагы номер 4 Алишер Навайы атындагы өзбек тилдүү мектеп. 1000ге жакын бала окуган бул мектепке күнөскана Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын жана жергиликтүү жамааттардын колдоосу менен курулган. Ал жерде лимондон тышкары балдардын тамак ашына колдонуу үчүн ар кандай өсүмдүктөр айдалат. Редиска эгебиз. Мына жерде жай бар мына. Мына жерде жай бар. Укроп экебиз. Петрушка болот. Балдар үчүн мына жерде столовойго обеспечение болуп турады. Олдун помидор, бадырың экердик, балдарга берилерди. Энди бийил лимонларыбыз каттайып кетип, мунуларды помидор, бадырыңларга кылган эдик. Энди булар болду, энди токтады, лимонлар уже каттайып калып, неме бермейапты. Бул мектепке Кыргыз өкмөтү менен Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын биргелешкен мектептеги тамак аш долбоорун алкаганда ашканага зарыл жабдуулар алынып берилген. Мектеп күнөсканасында өскөн жашылча жемиштер ушул ашканада балдардын ысык тамагына кошулат. Бүгүн masalan дүйшөмбө күнү биз гречка ош кылсак, эртесиге перловка мастава кылынады. Биз жумасына 5 күн балдарга ар түрдүү тамактарды жасап беребиз. Анан тамак ашка жашылчаларды, көк чөптөрдү колдонобуз. Редискадан, союзден салат жасайбыз. Эми лимон бышып жетилсе, андан чай, анан салат жасап беребиз. Бүгүн мастава болсо, эртең эзилген картошкадан тамак болот. Бул азыктар балдарга жетиштүү витамин болот. Мектепти тамак аш менен камсыздоо долбоору быйыл аяктап, ага зарыл каражатты ата-энелер өздөрү бере баштады. Мектептин жетекчилиги күнөскананы ата-энелерге колдоо максатында уюштурган. Ошон үчүн 2 жыл ичинде лимондон 100 000 сомдон киреше алуу милдетин алдыга коюп аракеттене баштады. 1,5 жыл давамында болду. Бу курганыбызга бу Кудай кааласа 19-жылга келип отдача бериш керек. Күнөскана уюштурганыбызга 1,5 жылдын жүзү болду. 2019 жылдан тартып биз лимондон киреше алабыз деп жатабыз. 100 000 сомду биз балдардын тамак ашына колдонсок, ата-энелерге жеңилдик болмок. Быйылкы мөмөнүн жарымын балдардын тамак ашына колдонсок, жарымын сатыкка алып чыгабыз. Мугалимдерге же базарга сатсак болот. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын негизги максаты да мектеп бул долбоор аяктаган соң өз алдынча тамак ашты уюштуруу керек болчу. Биз анын негизинде ушул күнөскананы куруп алдык. Лимон өстүрүүбүздүн себеби түшүмдүүлүгү жакшы, анан кирешелүү болгондуктан ушуну тандап алдык. Күнөскана окуучуларды эмгектенүүгө үйрөтүүчү сабактар өтүлчү жайга да айланган. Окуучулар кээде өсүмдүктөрдү отошсо, кээде чабуу, жыйноо иштерине катышат. Андан тышкары ботаника сабагын жогорку класстын окуучулары ушул жерден окушат. Bu joy nafaqat bir moddiy tomondan maktabni ta'minlash emas, oshxonasini, balkim o'quvchilarni Бул күнөскана мектепти тамак аш жагынан эле камсыздабастан окуучулардын билимин өркүндөтүүгө жана практикалык иш-чараларды уюштурууга да көмөк берип жатат. Ботаника, табият таануу жана эмгек сабактарында алар кээде ушул жерде болушат. Өсүмдүктөрдүн өсүшү, гүлдөшү, чаңдашуусу сыяктуу процесстерди көрүшөт. Мындайча айтканда, окуучуларды эмгекке жана мээнетчиликке да үйрөтүп жатат. Бул мектептин спорт стадиону да суктанаарлык. Жеке ишкерлер былтыр ал жерге ачык жана жабык типтеги 2 кичи футбол аянтын куруп беришкен. Күндүз окуучулар дене тарбия сабагын өтүшсө, кечкисин жеке ишкерлер айылдыктарга кызмат көрсөтөт. Келишим боюнча, ал жай 10 жылдан кийин мектептин менчигине биротоло өтөт. Ошон үчүн мектеп жамааты гана эмес, окуучулар да мектеп менчигине бүйрө мамиле жасоону үйрөнүп жатышыптыр. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.